Assalamu alaikum dostlar. Biz azыр Mekke шаарындабыз. Биздин ошол Меккедеги сапарыбызга башкы демир бар болуп адал азыктар фабрикасы. Ар дайым ушундай дасторконубузда адал азыктар гана көпкө бөлөп турсун. Биздин ушу жамаатыбызда аябай мындай интеллигенция, билим берүү тармагына узак жыл бою кызмат кылган инсандар бар экен. Алардын бири Нуромат агай Асанов. Агай, куш келипсиз. Hoş geldik. Биринчи эле агай өзүңүздүн мындай ишмердүүлүгүңүз, өмүр багыңыз жөнүндө кыска айтып берсеңиз. Каерде иштедиңиз, кандай жумуштар жасадыңыз? Men özü Oş Pedagogikалык институтун аяктаганмын. Бул эми СССР убагындагы чоң окуу жайлардын бири. Ошондагы кыргыз тили адабияты факультетин 81-жылы бүтүрүп, ошондон бери 2021-жылга чейин иштедим. Кыргыз тили адабиятчы мугалими болдум. Андан кийин тарбиялык иштерди уюштуруучу болдум. Анан узак жылдар ошо мектепти жетектедим. Мектепте директор болдуңуз. Директор болдум. 2-3 мектепте директор болуп иштедим. Анан мындай айтканда бүтүндөй өмүрүм ушул балдарга билим берүүгө, тарбия берүүгө кетти десем адашпаймын да. Менин көз алдымда дээрлик бир мындай айтканда бир муун өттү десем болот. Ошо 81-жылдан келген болсом, 40 жылдын ичинде демек бир жаштагы бала 40ка чыкты да деген сөз. Эми ошол балдарды эми ошол биринчи кезекте эми сөзсүз эми билим берип, балдар эми келечеги билим менен экен. Анан бирок негизгиси тарбия. Көп көңүл бурчумун мени. Көп басым жасашымын. Сөзсүз эми биле аны бала эми окуп, баягы бир мындай өзүң жакшы мындай жеткире алган болсоң, бала окуп өзү мындай өз алдынча үйрөнүп да кетет да. А бирок тарбияны такай берип туруш керек да деп ойлойм. Ошон көбүрөөк тарбияга көңүл бурчу элем. 40 жылдан ашык ошол билим берүү тармагында эмгектеген. Азыр мындай отуруп өкүнбөйсүзбү ошол өткөргөн өмүргө? Жок. Өкүнбөйм. Мен биз эми ошол мезгилде мисалы үчүн 80-жылдан баштап иштеген мугалимдер бизде бир кылым алмашты да, доор алмашты. Замандын баягы шарттары, талаптары алмашты. Мисалы 90-жылдан кийин биз өз алдыбызча мамлекет болдук. Ошо менен катар мамлекет болгондон кийин акчабыз алмашты, реформалар жүрдү. Биз ошол мезгилде дагы ошол балдарга билим, тарбия берип жүрдүк да. Мектептен кеткен жокпуз. Мени менен иштегендердин өз арызы менен чыгып, мына ушул иштен кыйналып бир кеткени жок, турмуштан башка жака көчүп кетип, башка жака ишке кеткен эле кетпесе, мектеп таштап кеткен жок ошол убактагы мугалимдер. Ошондо өкүнбөдүк. Айлыктар убагында тийген эмес. Айлыктарды 2 айлап, 3 айлап, мен эсимде эң көп 4 ай бербей калган. 4 ай бербей калган. Ордуна акмай берчү. Акмайды мектептин жетекчиси машина таап, трактор таап, бочка таап, райондун центринен мектепке алып келчүбүз. Аны мугалимдерге таркатып берчүбүз анан кийин. Чыт берди, материалдарды берди. Эми жашырганда эмне? Ичимдиктерди дагы берди. Арагынан баштап, коньягынан баштап. Ошолорду дагы алып, мындай бир өтө катуу бир нааразы болуп, ушундай бир өрттөнүп кеткен мугалимдерди мен ошондо байкабадым да. Эми эменин талабы, мезгилдин баягы кыйынчылыгын сезишти деп ойлойм да ошол маалда. Сизди мисалы жеке өзүңүздү ушул мектепте кармап калган эмне болду? Өзүңүз айтып кеттиңиз. Бир тойлар кыйын күндөр өткөн экен да. Айлыкта кечиктирип, ордуна башка нерселерди берип. Сизди эмне мектепте ушунчалык бир катуу кармап калды? Биз окуп бүткөн балдар кыздардын, курсташтарым, группалаштарымдын көпчүлүгү мектепте иштешти десе мен калп айтпайм да. Биз 75 уул кыз бүткөнбүз.
Ошолордун басымдуу көпчүлүгү мектепте мугалим болуп иштеп калышты. Ошол мен көргөн, биз көргөн кыйынчылыкты, тартыштыкты алар дагы көрүштү. Азыр жолукканда биз ошо сиз берген суроону өзүбүз деле беребиз да биз. Эмнеге жүр деген бирөөгө окшоп содага кетип калбайбызбы же башка ишке кетип калбайбызбы деп анан кийин жолугушуп сүйлөшүп калганыбызда айтабыз да биздин пешенебиз бар окшойт деп айтып калабыз. Биз сүйүнөбүз ошого. Биринчиден бизди мектепте окуткан мугалимдерибиз бизге жакшы тарбия берген, анан кесиптик багыт берген дейбиз да биз эми жеке өзүбүздү алганда. Анан институттун мугалимдери жакшы болгон. Биз ушундай абаз менен, ушундай бир сыймык менен эстейбиз да ал агайларды. Анан ошол агайлардын эмгеги бизди ушул мектептен кетпей турган кылып койгон окшойт да, анан кетпей жүрдүк. Анан бул эми бир жагы. Экинчи жагы, мугалим деген адам, мен мугалимдерге айтат элем да, фанат болуш керек да. Өзүнүн кесибин сүйүш керек. Бирөө сени зордоп мугалим кылган жок. Бирөө сени кыйнап, кол бутуңдан туштап туруп мугалим кылган жок. Өз каалооң менен тандадың бул кесипти. Ким кайсы кесипти тандабасын, ошо кесиптин майын чыгарып иштеш керек. Ошо кесипти жан дили менен сүйүп иштеш керек, аркалаш керек. Болбосо ишке болбойт. Жок, болбосо жок. Болбосо жашоонун маңызы дагы жок да өзү. Аны жөн эле көтөрүп жүргөндүн эмне кереги бар? Жүк кылып. Ошол өзүңө кийин иштеп аягына мынтип картайганыңда, кеткениңде өзүңө жакшы болот, балдарыңа жакшы болот. Ушул суроону сизге берейин деп атам да, мына сиз ардактуу эс алууда экенсиз. Ошол мугалимдик кесипте иштеп жүрүп эмнени таптым деп ойлойсуз? Азыр мынтип отуруп, мен жакшы иштеген экенмин, демек мен бул иштерди жасаган экенмин деп өзүңүзгө бир эсептеп турасызбы? Ооба. Биринчи кезекте окуучуларыма билим берип, тарбия бергениме абдан сүйүнүчтөмүн да. Ушул балдар ушул күнгө чейин ушу каерде жолуксак, каерде учурашсак, мен менен ушу жакшына, бир жакшына учурашышат. Мен муну жөнөкөйлөтүп эле айтайын. Анан ошол балдарды мен ушунча жылдан бери ошол тарбиялап, үйүндө болобу, ишинде болобу, жакшы ийгиликтерди жаратып жаткандарына мен мындай сүйүнүп мамиле кылып калам да. Анан сөздөр айтып калышат, агай, ушу көп нерсени айтчу элеңиз, бизге көп нерселерди эме түшүндүрчү элеңиз. Анан сиздин ошол эмелериңизди дагы эле ушундай эстейбиз, иштеп атканда дагы эстейбиз дешип калышат да. Анан демек ушу мен балдарды, ошол окуучуларымды, келечек балдарымды, муңдарды таптым деп ойлойм да. Анан экинчиси, жакшы адамдар менен жүрдүм. Жакшы адам, коллегаларым жакшы болду. Ошо менен бирге иштеген директорлор жакшы болду. Мисалы кимдерди эске салып кетесиз? Мындай чекеден айтканыбызда өзүбүздүн эми ошол тараптан баштайын. Даңгар орто мектебинде иштеген Бакыт деген инибиз бар. Фамилиясы Сайдиев Бакыт. Ким Шүкүрүлла деген инибиз бар. Мойдунов Талип деген бала бар. Жакшы иштеген ошол мезгилде. Кийинки кезгилде дагы ушул мектебин биринчи орунду алдырып, балдар олимпиададан жеңип, биринчи орунду алып келген мектеп кылып койду мектебин. Анан алысыраакта мынабы Жүнүс агай деген агайыбыз бар. Парсиезде иштеген. Келдимурат Асановду аябай жакшы ойлор менен эскерем. Учар мектебинде директор болуп иштеди. Дагы бир топ агайлар менен бирге иштештик бакар. Ошол кезде мына сиз айтып отурсаңыз, бир топ эле мындай эркек мугалимдердин аттарын айттыңыз да. Анан жана сөзүңүздө да айттыңыз, бир нече студенттер бүткөнбүз, аял кыздар, балдар деп. Ошол мезгилде эркектер мугалим болууга кызыгат беле? Азыр эмнегедир азайып кеткендей туюлат да. Мектептерде эркек мугалимдердин саны кандай? Анан жалпы эле ошо билим берүүдө эркек мугалимдердин ролу канчалык? Ошолорду айтып берсеңиз. Бизге чейин дагы эркек мугалим көп болгон экен. Анан биздин убакта дагы эркек мугалимдер көп болду. Бирок акыркы убактарга келип эркек мугалимдер суюла баштады.
эркек мугалимдердин мектепте орду өтө чоң. Мен муну анча-мынча жыйындарда сөз келип калганда да айтып жүрөм да. Кандай болбосун эркек мугалимдерди мектепке алып келиш керек. Аял кишинин менталитети, психологиясы таптакыр башка. Аял кишини эч ким мындай окута албайт, тарбия бере албайт, жетекчи боло албайт деп айта албайбыз. Бирок мектепте балдарга тарбия берүүдө эркек мугалимдердин орду чоң. Аларды биз мына мамлекетибизде да жакшы саясаттар башталып, ошо айрыкча эркек мугалимдерге кыздар эрге сүйүнүп чыга турган кылабыз деп ниет кылып атышат. Ошо ишке ашса абдан жакшы болот эле. Абдан жакшы болот эле. Эркек мугалимдер өзүнүн кириши эле мектепке, класска кириши эле балдарга мындай чоң мындай психологиялык мындай бир маанай түзөт да. Сиз ошону байкайт белеңизби практикада? Албетте, албетте. Аял кишиге мындай кылышат. Эң мындай эркелегендей мамиле. Аял кишиге. Аял кишинин жумшактыгын билишет. Алар эми үйүндө апалары менен жүрүшүп анан кийин апалары кичине айып иш кылса дагы баягындай жумшак эме кылышып жүрүшүп үйрөнүшкөн да. Аталары катуураак кармашкан. Ошол сыяктуу эркек киши мектепке киргенде, класска киргенде балдар тынч болуп, жакшынаа болушуп, анан угуп отуруп калышат, сезип отуруп калышат. Анан бул эркек мугалимдерди жок болуп кетиши бизде чындап мына биздин мугалимдер балдардын тарбиясында таасирин берип атат да. Терс таасирин берип атат да. Сиздин практикаңызда мында жетекчи болуп иштеген экенсиз да. Ошо мектептин директорлоруна сиз кандай кеңеш бересиз? Эмнелерге көңүл буруш керек, кантип башкарыш керек? Мына сизде узак жылдык тажрыйбаңыз бар экен, өзүңүздүн мына бир тажрыйбаларыңыздан бөлүшө кетсеңиз. Бир мугалимдерди башкаруу кандай? Аларга кандай мамиле кылганда туура болот? Билим берүү тармагында бир өзгөчөлүк болобу? Жетекчиге коюла турган талаптар. Жетекчи мектепте эң негизги фигура да. Эң негизги фигура. Мисалы, үйдө атага карап түздөнсө бардыгы, үйдүн башчысына карап түздөнсө, мектепте мектептин жетекчисине карап түздөнөт баары. Окуучулар дагы, мугалимдер дагы. Анан келген текшерүүчүсү дагы, келген меймандар дагы. Ошо мектептин жетекчисин бир көрүп эле, бир мамилеси менен эле, демек мектептеги жүргүзүлүп жаткан иштин, окуу тарбия ишинин деңгээлин байкап коюшат деп ойлойм. Эми жетекчи, мыкты жетекчи болуш үчүн биринчи мыкты мугалим болуш керек да. Мыкты мугалим деген сөз бул өзүнүн, мен дайым айтам мугалимдерге, өзүнүн предметин мыкты билген адам болуш керек. Өзүнүн предметин мыкты билбеген мугалим бул эч мындай бир жараксыз мугалим бул. Жараксыз мугалим. Өзүнүн предметин мыкты билген адам, демек методиканы дагы тез үйрөнөт. Окуу ыкмаларын дагы тез үйрөнөт. Балдарга кылган мамилени дагы тез үйрөнөт. Анткени ал өзүнүн предметинен коркпойт анткени. Анткени анын энергиясы, анын бүт баягыдай күчү өзү мен ушуну билбейм да, мен ушуну кандай кылсам экен дагы кетпейт. Ал өзүнүн кесибин, предметин мыкты билет дагы, ал бүт күчүн окуучулардын психологиясын үйрөнүүгө жумшайт. Окуучулардын тартибине кандай кылып мындай оң жолго салуунун жолдорун үйрөнөт. Көп жаңылыктарды окуйт. Анан экинчиден жетекчилер ошо мыкты мугалим болуп, мыкты кесип ээси болгондон кийин жетекчи көп маалыматты билиш керек. Дээрлик бардык маалыматтар менен кабардар болуш керек. Бул дүйнөдөгү, өлкөдөгү, райондогу, мектептеги өзгөрүштөр, иштеп жаткан мугалимдер, иштеп жаткан жетекчилер жөнүндө маалыматы болуш керек. Ошону мугалимдерге туура жеткирип, ошолорду мугалимдер туура башкарып аларды маалыматтын негизинде. Ошол канчалык көп маалыматты билсе, директор, ошончолук башкарганына оңой болот. Үчүнчүдөн, мугалимдерге туура багыт бериш керек. Жана айтпадым, мыкты жетекчи, мыкты мугалим деген мыкты методист болот да. Мугалимдерди үйрөтүш керек. Үйрөтөт дегенде баягындай кагып согуп, баягындай мугалимдердин көзүнчө
эмес, мындай жөнөкөй тил менен, жатык тил менен мугалимдерге ошол методиканы үйрөтүш керек. Туура эмес окутуп аткан болсо жол көрсөтүш керек. Ал үчүн ал өзү мыкты билиш керек. Өзү сабакты мыкты өтүш керек. Өзү ыкмаларын өзү жакшы өздөштүргөн киши болуш керек. Анан кийин өзү мектепте 24 саат түп-түз алып жүрүш керек деген сөз да. Түп-түз алып, мен мындай эме айтып атамын. Ошого карап туруп анан кийин баардыгы анан түздөнөт. Баардыгы ошого карап мектептеги иш жылат. Мектептин директору бош болсо, өзүнө карабаса, өзүнө жоопкерчилик менен мамиле кылбаса, ишине жоопкерчилик менен мамиле кылбаса, бул эми болбой турган иш болуп калат. Ой, мына жетекчилерге коюлган талапты абдан жакшы айтып бердиңиз. Эми мугалимдерге өзгөчө мына бүгүн маалымат технологиясы өнүгүп кетти. Балким ушул сиздер иштеген СССР учуру дейбизби же 90-жылдардагы дейбизби, ортодо өткөн мезгил болду. Базар экономикасын башынан өткөрдүк. Айтор азыркы балдардын кабыл алуусу бир топ мындай өзгөчө бир мээнет талап кыла тургандай айтылып атат да. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз ошол? Бүгүнкү күндө мугалимдер эмнеге көңүл буруш керек? Кандай кылганда мындай сапаттуу билим берет? Анан балким өзүңүздүн бир практикадан мисал кошо айта кетсеңиз. Эми мугалим өзү эле айтып тургандай мугалим болуш керек да. Сабагын, предметин мыкты билиш керек. Анан бул окуучуларга киргенде 45 минут деген сөз, бул 45 мүнөттүн ичинде ушул сен көп нерсе, көп милдеттерди аткарып чыгып кетишиң керек. 40 бала, 30 бала 45 мүнөт сени тик карап турат. Сен ошого өзүңдү даярдашың керек ошого. Ошого даярданып, бул ар бир сабакка жан дилиңди берип туруп даярданып, анан кийин барышың керек. Сен 45 мүнөттө өзүңдүн боштугуңду көрсөтүп койгон болсоң, балдардын алдында кадырың жок болуп калат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мугалим бүт жаңылыктар менен кабардар болуш керек. Баягыдай ыкмаларды методик мына. Азыр өзүң айткандай технология өсүп атат. Ар кандай окуулар, курстарды киргизип атышат. Бул анын үстүнө үйдөн чыкпай окуп ататтарчы. Мүмкүнчүлүк бар да, кара, үйдөн чыкпай эле телефонго улап алышып, ошондон үйрөнүп, ошон эң негизгиси акча коротпой эле үйрөнүш керек. Акча, ушуларды үйрөнүш керек ошо мугалим. Бул жаңылыктарды, бул методикадагы, окутуудагы ыкмаларды үйрөнүп, ошо алып, ошону өзүнүн сабагында ийгиликтүү пайдаланып, анан кийин балдар менен дос болуш керек. Мугалим. Дос десе достой эмес. Мугалим бала, окуучу дегендей дос болуш керек. Окуучуну убагында макташ керек. Окуучуну убагында башынан сылап коюш керек. Баягы кеп бар го, Нобелди айткан экен илгери. Балаңыз мындай айтканда келесоо деп. Мына энесине кат жазып тур мугалим. Балаңыз келесоо, бул окубайт, билбейт, окуса дагы деген экен. Энеси ошону бекитип коюптур ошону. Мына кийин Нобел алгандан кийин бар издеп дагы ошо кагазды окуса, мугалим ошентип жазган экен. Анандай иштерди кылбаш керек мугалимдер. Мына баласы, апасы айтып атат, сен мыкты экенсиң деп атат. Сени мактап жазыптыр деген апасы. Сен эң сонун бала экенсиң. Ошентип жазыптыр. Апасы мыкты адам экен. Апасы мыкты адам. Мугалим ошондой болуш керек да. Мугалим окуш баланы, ой азамат деп, кичине такалып калса дагы, сен такалдың, сен жок. Ону кайра колдош керек. Ал бала да. Ага, мен ушул жерден бир сизге суроо бергим келет. Мына сиздин узак жылдык тажрыйбада окуучулар менен болгон бир таасирдүү, сиздин ишиңизге бир өзгөчө сабак болгон бир окуя болду беле? Менимче болсо керек. Жада калса экзаменге келбей, анан балдардан кийин же сабакка кечигип келишет. Анан ушундайларда кээде менде ушундай болуп калат эле. Ушул бир балдарды катуураак урушкан күндөрүм болуп калат эле. Такай кечигип келип аткан балдар. Анан тополоң кылган балдар менен ошондой катуу сүйлөшкө туура келип калат эле да. Анан ошондо бир бала өзү бою кичинекей эле бала, орус класста окуйт, 9 класста окуйт. Анан ушул
Ejekeler azdan öğret, okçular azdan öğret. Anan ben aytam o ejekelerge, agaylarga. Aylanam, böyle kişiler var eken benim. Çoğun, boyu çoğun bolsa dağı meylen. Anan bir gün anan keyin çakırıp geldim. Kabinetke. Çakırıp gelenen bayağı ne emne şoktan olsun dep, sen emne bunda şok bol, anı kılasın, bunu kılasın dep atanan. Atan kayakta desem, atam üyde dedi. Apan kayak desem, apam Moskvada dedi. Kirdi kim juyut desem, men juyum dedi. Tamakta kim kılat desem, men kılam dedi. Nandı kim cevap desem, men cevap dedi. Sen dedim, buna mekteptin patologu tüş kişi şoktan över dedim. Aynekler talkalanıp kalsın dedim, ruhsat sağa dedim. Sen azamat durbaysın mı dedim. Bu işlerin bardığını sen kılasın bu. Ova deyip. Demek apası, geliyle getip жүрген de, apasının işi jakşı olup Moskvada. Geliyle getip, konuk bolup, geliyle getip, bir ay, 2 ay, 1 ay turup, anan getip atkan. Jana üydögi işlerdim bardığını şu 9. klasın balası kılatken de. Mana. Keyin men şunu özüme uşunday sabak kıl, men demek baldardın halege tuğandarız etmez vicdanına girip oşulardın emne menen dem alıp atkanın bilbegenimizdin kesepeti dagı bolot eken de mana. Oşonu bilişimiz gerek eken de, karaç. Oşu bala keyin aşpoşçu oldu. Ana. Atası sүйünüp жүрдü, mına ol jerde aşpoşçuluk kılıp atat, bul jerde aşpoşçuluk kılıp atat. Dep. Keyin atasına aytıp berdim men şunu men. Şunday ol. Anan şoktan böyle kaldı. Anan şoktan böyle kaldı. Bütüp gitti. Hazır hem jakşı Kudaga şükür. İşte bak. Социалдык тармактарда ушундай окуучуну жагына чаккан экен бир мугалим. Анан аны болсо жалпы коомчулукта түрдүүчө талкуулап атышат да. Кээ бирлер баланы чапса болот, урушуш керек дейт. Кээ бирлер айтып атат, эми доскада турат, суроо берген суроолоруна жооп бере албаса эле баланы беттен баштан алып чыга берген да туура эмес. Азыркы балдарга андай мамиле болбойт, кумандуу мамиле жасаш керек деп айткандар да бар. Сиз ушу билим берүү, тарбия процессинде ушу какыс кокусга кандай карайсыз? Эми какыс кукус болуш керек. Бирок ал анчалык эмес. Эми какыс кукус дегенде мындай. Баягы кыргызда сөз бар го, мен ушуну көп колдоном, ормон опуза деген. Ормон опуза болуш керек. Ал эми бардыгын эле сылап сыйпап эле, анан кийин өөп жыттап эле эме кылганда тарбия болбойт. Ормон опуза деген болуш керек. Анан бул эми эжекенин ушу балдардын психологиясын, ошол өзүнүн окуткан окуучуларынын өзүнүн сабагына болгон мамилесин, тигил же бул баланын ушул өзүнө болгон ушул сабак өтүп атканда болгон мамилесин кичине сырттан карап көрүш керек эле да, эжеке. Кичине сырттан карап көрүш керек эле. Бул балдар мындай болот. Атайы да кылат. Атайы да кылат. Баягы сөз бар го, нервке тиет. Эжеке нервке тиип, анан кийин бала анан айтанын көгөрүп алат анан бир бала анан. Анан ага өчөшүп анан мугалим өзүнөн кетип калат анан кийин. Жок, ал биринчиден мугалимдин ошол мектептин класстын алдында, окуучулардын алдында жанагынтип урганы туура эмес. Туура эмес. Ол эжеке мүмкүн мыкты мугалимдер эми, ооба. Сабакты жакшы береттир, предметин жакшы билеттир, көп жылдан бери иштеп атканда, бирок ошончо иштеп аткандан кийин ошо баланы ошол жерге алып чыгып урган методду ал үйрөнбеш керек эле да өзү. Анан биз экинчи тарабына өтүп кетебиз да дагы, крайностька. Анан дароо эле мугалимди бошотуп салыш бул болбой турган иш. Жок. Эми ушу биз эми мындай коомчулукта ушундай сал тескери көрүнүш ушундай болуп кетип атат. Баягы кичине эле бир нерсени блогер сыяктуулар чыгара коюп, бирөө тартып алгандан кийин бир ошонун үстүнөн акча кылганды, ошонун үстүнөн бир теричилик кылганды, кичине өздөштүрүп алгандар сал өкүндүрүп жүрөт да. Бул эми өтө эле көп тарактатып эле мындай кылып жүргенде болбойт эле. Бул эми ал мугалимди бир эле мугалим эмес, ал миңдеген мугалимге доо кетип атпайбы? Миңдеген бир жакшына иштеп аткан мугалимдерге доо кетип атат. Ана мугалим, мына мугалим. Мугалимдер ушундай санайт. Баласын урушса, бирөөнү бир тартипсиз баланы көрсө, сен окуткан мугалим деп урушат. Ол мугалимдин колунда 3 саат болсо өзү. Баран 4 саат болсо. 20 саат ата энесинин колунда болсо. Биз болсо аны сен окуткан ким окутту дейт.
Falan. Sen naçar mugallim olsa mugallim naçar eken. Onday psikologiyadan ayrılış gerek de. Sega mugallim jakmasa sen özüň okut anda. Şol başka bir oşonday bir mugallim alasın da satıp alıp üýüňde okutasın başka kılasın. Şunday olasın da. Andan keyin oşonday bolup dar ele mugallimlerge doo getirip mugallimlerdiň kadyryna, bedeline şek getirgen dar çeşimlerden alys boluş gerek da. Anan ateneler dagı men atenesin men oşo çekesini okup kaldım. Atenesi arz yazmay turgan boldu. Azamat eken oşo atenesi. Azamat eken. Emi Turgunbay mындай da zaman özgöret eken de. Misal üçin biz okugan malda mugallim ursa jakşı kılıptır deyt ele. Sen birese kılgansın anan sen urgan deyt. Biz okutgan malda da atene gelbeyt ele. Bir atene geldi. Eşitini aldı. Anda men organizatorlar men klasdan çıkar işte. Balan. O şeyden ateneyle aytıp dep darvazanın astınan. Niye gelet aslı desem şunday şunday dedi. O şeyden astından keyin balasının kılganlarını aytıp balasının tartipsizliklerini aytandan keyin siz hem barıp men mugallimini mıntip geldim antıp geldim debey. Sen munda kılgan turbaysın bu. Sen anda kılgan turbaysın dep balаңыз kayra sal kakıp koyum dep anan jönötken. Bul mugallimdik kesip arkalagandарды etiyat kılışız gerek. Men çınında aytып atam. Sebebi mına kogumdu görüp otasın abi hazır. Baldardın terbiyesi başka üçün mugallim bilet de. Anan keyin mugallimlerdi kişine bir nesleler menen elle töbesinden basa kalış bolboyt. Agay buna biz hazır Kudayga şükür ıyık jerde жүрөбүz. Bir jakşylygy 100 000 kesilengen soğuklardı bere turgan jer eken ustazlar aytып atar. Buga çeyin Medine şaharında bolduk. Mına uşul sapardan kep kılsak, mına uşul jaka kelip, ötken ömürge sarasap salıp, bu jakta uşul din alımlarının aytkan sözlerini ugup, anan ıyık kabaga barıp, taap kılıp, degile sizdin jan dünýäňizde kanday sezimler, kanday oylar jarap atar. Anan özüňizdin täsirler görüşüp Şu yerge gelgenge çeyin özümde özüm aldap ele jürüpmün da. Kantip aldap jürüpsüz debeysin de. Men misal üçün şunça balaga sabak öttüm, şunça balagany terbiye berdim. Baldardy okutup, şunday kılıp büt ömrümü şu baldarga berip, mana gelatamın, mektepte işlesem, hazır sırtta jursam dagı, pensioner bolsam da, anan uşak süyleböym, Kuda kalasa, hem ança semeyini basöz. Anan keyin birөө menen jaman jakşı aytışpaýym, biröөнүn biremesine kıyanatlık kılbaýmyn amanatyna. Başka uşunday dep özüm aldap men endi haligi dayar ele 5 degendey oylap jürüpmün de mi? Dayar 5 oylap bolsam dagı hemen şunday kılıp. Anan näsiler menen şu saparlaş bolup anan tip bunan tip 1000 degen kilometr çakırım alystan tip menen şu näsileri surap atasyň. Allah'a şükür. Men abdan katu täsirlendim jerge gelip. Görse men жаңылыш ol dele to'g'ri ekan biroq oşunday qilib yurishim kerak ekan. Biroq bul şunça dünyönü özgörtken ilimdi, dünyönü özgörtken dindi, anan oşonun bir pendesi atkarbay жүрgөнü bul öte çoň kemçilik eken. Öte çoň kemçilik eken. Şerge gelip bizim ustazlardan aytkandaryny ugup, hem adamda şunday jaman emeler bar da, al mesela mende dagı bar. Аны men emeге so'rayım mına. Men dele bilem degen. Men dele bilem. Jok. Bilbegenimiz oho köp eken. Bilbegenimiz öte köp eken. Mına şu yerde gelip ustazlar oşo bizdi uyuşturgandan başlap mına şu bugünkü günge çeyin bizge uşunday sabaktарды ötüp kelatышат. Mına misalı bizdin din uşunday jakşı din eken de, karaçy. Namaz okup atsaň da birөө mындай okup atasyň debeyt, karaçy. Birөө mындай mına ýaka tur debeyt. Kalasaň okuýsyň, kalasaň okubaýsyň. Birok aytat, oku dep aytat. Oku dep aytat, okubasaň bolboýt dep aytat. Ana ошондой dindi biz mындай
кастарлашыбыз керек да. Ошондой динде болгонубузга сыймыктанышыбыз керек. Mana ошол биз укпаган, биз билбеген сөздөрдү угуп, ошол дин үчүн болгон күрөштөрдү угуп, дин үчүн болгон согуштагы, дин үчүн болгон сөз менен болгон уруштарды дагы пикир келишпестиктер дагы, ошонун ичиндеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кылган иштерин угуп отуруп, Кудайга шүгүр дедим ушул жерге келип калганыма, ушул жерге ушинтип умра сапарында жүргөнүмө миң эсе шүгүр дедим. Эгерде келбесем мен мындай канча китеп окусам дагы, канча бир маалыматтарды алган болсом дагы мындай караңгы эле бойдон кетмек экенмин да. Караңгы эле бойдон кетмек экенмин да мен. Өзүм кыйын сезсем дагы, өзүм билимдүү сезсем дагы, башка кылсам дагы, бирок баары бир билбегеним өтө көп экен да. Анан ошол нерсе мен көп ойлонтуп атат. Кудай кааласа ушул 5 убак намазды, эми орозону кармайм деп, орозо садакасын берип, орозону кармайбыз Кудай кааласа. Меники ушул Кудай кааласа 1 айланайын деп калды. Мына дагы бир парзын бүтүрүп атабыз Кудай кааласа. Анан ушул намазды Кудай кааласа колго алып, бул эми эч эмеси кыйынчылыгы жок экен. Бир гана ушу шайтан ошону жеңип эле, ошону чыгып эле, ошону окуп кетсек боло турган иш экен. Эми ошону кылабыз Кудай кааласа. Ошонун аркасынан жүрөбүз. Миң мертебе ыраазыбыз бул ошол устаздарга. Миң мертебе. Мен кече ошол анча мынча сүйлөшүп турганга да эми айттым го. Ушу кече келгендей, жаңыдан уюштуруп аткандай сүйлөп атышат устаздарчы. Ушундай жан дилин берип түшүндүрүп атышат. Ошол баягы көздөрүнө жаш алып, ошол нерсени өзүнөн өткөрүп атат. Бул мына мугалим да. Мынеке мугалим. Сөз менен эле ошол болгон нерселерди мүмкүн көпчүлүгүбүз ошону билет элек, ошону. Мына угут болсун мисалы үчүн. Көпчүлүгүбүз билет элек. Угуп деле жүрөбүз, окудук деле ушуну. Бирок мынандай кылып ошонун үстүндө ошол жерде айтып бергендин өзү менимче ушул биздин баардыгыбызга өзгөртүү киргизди деп ойлойм да, айрыкча өзүмө. Эми сизде Кудайым буюрса мынакей Кудайга шүгүр айтып атабыз. Кыргызстанга баргандан кийинки пландарыңыз кандай болуп атат? Сиздин буга чейин, умрага чейин кайсы адаттарыңыз, кайсы жашооңуздагы бир баалуулуктарыңыз эми өзгөрөт? Өзүңүзгө кандай бир программа, пландар түзүп атасыз? Мен бияка келатканда менин жакын досум бар да, Абдимиталип Кочкорбаев деген. Анан ошол сурап, анан кантип атасың, кандай? Анан мен эми баягы жүргөндө сүйлөп атам да анан. Десем анан анан досум, ал жерге барасың, ал жердин жүгү оор, даярданып ал, мындай ыхлас менен баргын деп ошондой деди да. Анан таасир этти анан кийин. Ооба, мен демек жеңил ойлоп аткан экенмин да. Анан бул мен өзүм дагы көп ойлоном да ошо тегеректе. Мына умрага барып келгендер, чоң ажыларга барып келгендер, баргандан кийин ошондой жүрсө деп ойлойм да мен. Анан көрөсүң да эми, угасың жаман кулагың менен, көрөсүң, анан аттин кыласың да. Аттин кыласың, карачы эми ушунча ажы болуп келип, ажы деген сөз эми бул эми таптаза болуп барат экенбиз да эми. Кара мына айтып атат мынеки. Бүгүн өтүп келдик, Кудай кааласа Арафатта болсун. Анан ошондой кылбай, ошону сыйын кылбай, ошону өзүнүн ошол эмесин, Алланын ошо буйругун аткарбай, анан ушундай кылгандарды көрүп, анан угуп, анан өзүмчө аябай чындап нааразы болот элем. Анан айтып калат элек, умрага баргандар көбөйүп, анан теги эле умранын эмесин кылбай атышат деп өзү. Эми ошону мен кече дагы айттым балдарга. Ушунун аягына чейин, өмүрдүн аягына чейин Кудай кааласа. Ушуну сактаганга, ошого берилип, ушуну таза жүргөнгө, 5 убак намаз менен жүргөнгө, орозо баягы ушул айтылган сабактарды аткарып, анан керек болсо Кудай кааласа дагы сабактарга катышайлы деп ошо ниет кылып атабыз. Анан ушул жерде жүргөн балдардан мына ушундай жакшы сөздөрдү уктум да бүгүн кече. Мынабы караңыздар дейт, мына ушундай жакшы тамактарды берип атат дейт. Мына
Kaalagaның alıp jeysin deyt. Kaalaşınça jeysin deyt. Şunun joobun berебиз deyt. Bul ошол баягы Кабаны айланып bagы умранын эрежелерин толук аткарышыбыз керек. Ошол кандай аткарыш керек болсо, ошондой кылып аткарып, ошонун аркасынан кийин ошентип кетишибиз керек. Бул жеген тамактарыбыздын жообун беребиз. Бул тамактарды күч алсын, кубат алсын, булар барып ошо айланат, жүгүрөт, баягы намаз окуйт, ушундай болот деп чарчап калбасын, кыйналып калбасын деп берип атат. Анан эми ойлонуп, артыбыздан Кудай кааласа жакшы орун басарлар келатат экен деп ойлоп койдум, жакшы балдар бар экен деп. Ошондой болушубуз керек өзү. Жеген ичкендерибиздин жообун беребиз да эми. Таасир эртеңки күнгө Кудай кааласа ошондой кылып даярданып барабыз, ошондой кылып жашайбыз деген үмүттөмүн, ниеттемин. Кудай кааласа, Алла колдосо ошондой ойдон жашайбыз. Сиз сыяктуу мына СССР мезгилинде мындай жакшы бир толук кандуу билим алып, өзүнүн интеллектуалдык дарамети менен бийик деңгээлге чыккан ага эжекелерибиз көп. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү мындай ушул өзгөчө ислам дининин бабыктарына мындай үңүлүп кирбестен, ушул буга чейинки топтогон билими, тажрыйбасы менен кичине бир мындай текебердик сыяктуу, кенебестик сыяктуу жүргөндөр бар да. Кудай жалгап мына ушу сиздей инсандарыбыз, биздин устаттарыбыз, агайларыбыз көп болсун. Сизге чексиз ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кулагыбызга күмүш сырга ала турган көп кеңештерди айттыңыз. Анан жана сөзүбүздө биз ошо сиздин коллегаларыңыз болсун, сиздин устаттарыңыз болсун, ата энелериңиз болсун, ошолорго жалпы мына ыйык жерде туруп бир бата берсеңиз. Амин. Аллага миң ирет шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбызга саламдар, салаваттар болсун. Алла өзү колдосун. Амин. Мына ушул умра сапарларыбызга чыгып, умра сапарларын аяктап жатып, Амин. ошол сапарлаштарыбызга ушул умраны аман эсен аяктап, Амин. умраларын ушул Алла кабыл кылып, жеңилден берип, ушул үй бүлөсү менен аман болуп, ушул үй бүлөсүндө тынччылык болуп, Амин. барганда да ушул үй бүлөсүн ушул оң жолго тарбиялаган, оң жолго баштаган инсандардан болсун эле. Амин. Ал эми ушул коллегаларым, бирге иштеген коллегаларым, Амин. досторум, жоролорум баардыгына Кудай аманчылык берсин, Амин. ден соолук берсин. Алла ушул үй бүлөсүнүн, балдарынын, кыздарынын, ошо неберелеринин бактысын берсин, ыйманын берсин. Анан ушулардын баардыгын Алла чакырсын. Амин. Умрага, хажына, чоң ажылыктарга чакырсын. Амин. Ошолордун дагы баардыгы келип ушул биз уккан, биз көргөн нерселерди көрүшүп, ошол Алланын буйруктарын аткарган инсандардан болсун. Амин. Илайым. Ошол окуучуларым каерде жүрбөсүн, ошол адам болушсун. Амин. Мүмкүн окуучуларымын анча мынчасын билем, умра ажылыгына баргандар бар. Амин. 5 убак намазды тынбай окуп жүргөн окуучуларым бар. Ошолор дагы Кудай кааласа ушул ажылыктарды, башка ушул чоң ажы, кичи ажылыктарды ийгиликтүү өтөшүп, анан ушул дин жолунда болушуп, ошол мусулман динин сүйгөн инсандардан болуп, жакшына жигит кыздар болуп, турмуштан өз ордуларын таап, анан кыздардын, балдардын бактыларын, өздөрүнүн балдарынын бактыларын, кыздардын бактыларын көрүшүн илейм. Амин. Баардыгыбызга Алла жар болсун, баардыгыбыз ушул өмүрдө жакшы жашап, Амин. уматтуу жашап, ислам динин сүйгөн жарандардан болуп жашоо насип кылсын. Амин. Аллаху акбар. Кудайым буйрса мына дуалар кабыл болуучу жерде турабыз, агай. Дуаларыңыз кабыл болсун. Сиздей аталарыбыз Кудайым менен кыргыз элинде көбөйсүн, көп чыксын. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.